Менин эмнеге Кайырбектер деп жатканымдын себебин көрчүлөр ошондо түшүнөт болуш керек. Туура айтасыз. Бүгүн бизде биринчи коногубуз Кутуздун төрүнөн орун алды. Коуч, психолог, аң сезимди өзгөртүү боюнча кененирээк кеп кылабыз. Ошон үчүн экран астындагы номерлерге психологиялык жактан үй бүлө куруу же аң сезимди өзгөртүү, өзүн өзү өнүктүрүү, мотивация жөнүндө суроолор бар болсо сөзсүз WhatsApp номерге жазыңыздар. Биз болсо сиздердин суроолорго жооп алып бергенге аракет кылабыз. Биздин коногубуз Кайырбек Бекбутоев мырза, кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Мына ушул агарып аткан таңда 7 дуан аркылуу, 7 дуанда түз эфир аркылуу көрүп жаткан учуру. Амандашып алалы алгач. Баарына салам. Бүгүн аябай бир аз сүрдөп да турам, кубанып да турам. Рахмат силерге ушинтип чакырганыңарга. Анан дайыммын суроолорго жооп бергенге. Алгачкы суроолорду узаталы анда Нурай. Ооба. Мен баштайынбы? Албетте. Аң сезимди өзгөртүү боюнча коуч, психолог дегенде көпчүлүктүн ордуна балким биз адаттан сырт башкача ойлонот окшойбуз, эгер аң сезимди өзгөртүү болсо деп түшүнүп калышы мүмкүн да толуктай. Кесиңиз жөнүндө кененирээк кеп кылсак. Мен ушул Шуцай илимин менен 6 жылдан бери алектенем. Бул илимдин негиздечиси Жанат Кожомжаров деген адам. Бул казак биздин боордош болот. Бул эң башкы максаты бул аң сезимди, эс тутумду, анан адамдын баягы кыракылыгын өрчүтүү ыкмалары да. Бул метод ар кандай чогулган ыкмалардан келип илим чогулган да. Мындайча айтканда бизде жанагы Арстанбек Буйлаш уулу деген бар го, омурткасын одарып озуп кетти деп уктум деп. Бул ошол трансформация сознания болгон, Саякбай Каралаевга окшогон адамдар, бул ошол аң сезимин өзгөргөн адамдар өзүнүн сферага подключаться эте алат да. Сфера деген кандай түшүндүрсөм, өзүнүн баягы жан дүйнөсү менен бул ааламга эмете алат да, связга чыга алат. Ошол кезде ошону өрчүтүш үчүн адам чувство өрчүтүш керек. Түшүнүктүү. Мына ушул сиз айтып жаткан өзгөрүүгө дуушар болуш үчүн кандайдыр бир адам көнүгүүлөрдү жасаш керекпи же алган маалыматтын негизинде ой өзгөрөбү? Эң биринчи алган маалыматка байланыштуу болот. Анткени ар бир адамдын өзүнүн туулган күнүнө байланыштуу өзүнүн качестволору болот, өзүнүн багыты болот, өзүнүн кыймыл аракети болот. Ошого карап адам өзүн таанып алса, анда биз башканы гана тааныганга аракет кылып калабыз да. Допустим, эң мораль деген бар да адамдачы, баягы пейил. Биз бирөөгө пейилибиз кең болбогон үчүн гана ишибиз алга жылбай калат да. Ошол пейил, өзүңдүн пейилиң түзөш үчүн бул ички таразанын таштары да. Мындайча айтканда, адамдын ичиндеги таразанын таштары. Ошол тараза ар бир адамдын туулган күнүндөгү байланыштуу цифрларга байланыштуу болот. Көнүгүүлөр жасалабы? Көнүгүүлөр жасалат. Мисалы кандай? Мен будан 3 жыл мурда 116 килограмм болчумун. Аябай семиз болчумун да. Ошол бул өзүнүн практически дене боюнча көнүгүүлөрү бар. Мисалы сууга түшүү боюнча, өзүнүн ичин тазалоо боюнча бүт өзүнүн көнүгүүлөрү бар да. Ошого үйрөнүш керек. Адам биринчи аң сезиминен өткөрмөйүнчө жанагы айткан, уккан бир билимди ишке киргизе албайт да, өзүнө сиңире албай калат. Ошо сиңирүү үчүн көнүгүү жасаш керек. Ыкмаларга келиш керек да. Ошол ыкмалардын топтолушун бизге келген адамдар менен бөлүшөбүз. Ар кимдин өзүнүн суроосуна гана байланыштуу. Өзүндүкүн эмес, өзүнүн запросуна карап бере берет. Адамдын жан дүйнөсүн өзгөртүү же шыгын ачуу үчүн канча убакыт алып калат? Кеминде жана көбүндө? Кемин көбүндө мен 6 жыл болду. Азыр дагы аябай шыктуу болуп кетишден алысмын. Бирок өзгөрүү чоң. Мен аялым бул мектептин негиздечиси болгон. Ошол аялыма жолуккан кезде мен түшүнүгүм, жашоодогу түшүнүгүм негизи эле бул аялга болгон түшүнүгүм таптакыр башка болгон да. Мен атам көп айтчу эле, кызыгын көрбөй дүйнөнүн кыз сыйлабас макулук депчи. Мага атам көп айтат эле. Ошол нерсени мен түшүнбөй жүрүп, бул жашоодо аябай көп кризистен өтөт да. Баягы башы катуу адам көп кризистен өтөт. Ошол кризистен өтүп келип мен ушул аялыма жолугуп, аял кишини, үй бүлө, бала деген нерсени эми гана түшүндүм. 43 жашка келип түшүнө баштадым да. Эми аябай укмуш болуп кеттимден алысмын. Бирок ошол нерсеге эми ойлонуу башым жете баштады. Үй бүлө башка экенин, аялдын орду башка экенин бул жашоодо. Демек, чектелүү бир убакытты чендеп айта албайбыз, Эч кандай. Бул гарантия жок. Бир убакта сен келесиң, эртең мындай болуп кетет деген бул болбойт.
андай жок. Сиздин сөзүңүздү улай суроо атайын. Мына ошол үй бүлө темасына кайта турган болсок, эки адамдын аң сезими, ой жүгүртүүсү бир абалга келип, жашоону улап кетиш үчүн кандай аракеттер керек? Адатта ар бир адамдын аң сезими, ой жүгүртүүсү ар бөлөк да. Эң туура. Бирок эки адамдыкы биригиш керек үй бүлө куруш үчүн. Эң туура. Мына ушул ыкмага жол жоболору жөнүндө. Эң туура бул адам өзү 5 эмеден турат да. Биринчиси бул биздин баягы данности деп коет, биздин тууган күнгө байланыштуу. Экинчи бул ментальный биздин баягы үй бүлөдөн алган, обществодон алган Генетика. Үчүнчү бул биздин адатыбыз, привычкабыз. Төртүнчү бул предпочтение, а бешинчи бул оозубуздан чыккан сөз. Кандай сөздө, кандай акыбалда сөз чыгат. Ошол эки кыз эркек менен аялдын ортосуна биригиш үчүн биринчи максат болуш керек да, экөөнүн ортосунда бир максат болуш керек. А мен мисалы үчүн 8 деген сандагы адаммын. 8 деген бул материалист болот. Мен бул жашоону материал менен түшүнөм. Башка аял болсо, мен аялым башка санда болсо, ал башкача түшүнөт да. Ошол экөөнүн бири-бирибизди түшүнүш үчүн сүйлөшкөндү билиш керек да, мындай баарлашып. А бизде азыр эркектер баягы илгери кыздар айтса, азыр биз кээ бирлер чычалап кетебиз. Илгерки кыргыздын эркектери ат көтөрчү, азыр сөз көтөрбөйт деп. Мен дагы ошол эркектин бир катарындагы эркек болчумун да. Сөз көтөрө албаган. Бул сөз көтөрө албаган эркек эмоциональный болуп калат. Эмоциональный болгон эркек аялды түшүнө албайт. Аялды түшүнбөгөндөн кийин аял менен аял болуп урушуп калат экенбиз да. Ошол кезде аялдын эркек болгон сүйүүсү кетет. Сүйүүсү кеткенден сыйы кетет. Сыйы кеткенден ошол үй бүлөдө ынтымак чачырап кетет экен. Ошол нерсени түшүнүш үчүн ар ким өзү бири-бири менен баарлашып, эрди катын бири-бирине сырын айта албай калган болуп калды да азыркы биздечи. Көп ошондой кездешет. Эми барын деп айтуудан алысмын. Ооба. Буга эмне таасир этиши мүмкүн? Буга экөөнүн баягы вектор направление дейт, бара турган жагы башка болуп калат да. Мисалы үчүн бирөө бир болсо, бирөө жети болсо. Коомчулуктагы ресурстардын таасири жокпу? Коомчулукта өтө чоң. Коомчулуктун ресурстагы таасири өтө чоң. Анткени бизде коомчулукта азыр бизде тең справедливость деген заман болду да. Тең болбосун, тек болсун деген кыргызда сөз бар го. Анткени тең болсо, үйдө кыз менен апа, бала менен ата тең болот да, жаакташып калат. Ошол жаакташкандан кийин ошол үйдө ырыскы качат экен. Ошол ырыскы үйдү эгер мисалы үчүн түшүнгөн адам бизнес бул семья деп түшүнөт. Эгер биз өзүбүздүн семьябызды бизнесин кыла албасак, анда биз мамлекетке пайдабыз болбойт да. Стратегический развитие деген түшүнбөйбүз, бизнес деген түшүнбөйбүз. Бул илим адамды баягы духовный кылбайт, укмуш кылып учурбайт. Бул илим жөн адамдын бизнес, тонкий интеллект иштетип, кыраакылыгын күчөтөт. Болгон жанына болгон табигат менен татуу мамиледе, табигат бул жана биздин бизнестер, бул биздин карама-катнаштар, проекттер, бунун бардыгы табигатта. Адам өзүн таанымайынча, адам табигатты таануу кыйын болот. Анткени өзүбүздөн таанып калабыз. Анан биздин өздүгүбүзгө кайта турган болсок, баягы тең укуктуулук эмес, бизде мурда аялды жогору көрүп, мырзаларды сыйлап, жогорот көрүп, ошентсе да аялдын сөзүн мындай эки кылбай, эркектин сөзүн эки кылбай бири-бирин сыйлап турушканда. Деген менен, бирок бул тандоо мурдагы учурда биздин ата-энелерибиз жогорку жактан тандоолор болгондо, сени ушул бала түшүнөт, себеби үй бүлөсүндө тарбиясы мындай болгон деген. Бирок азыркы учурда андай заман эмес, азыр баары өзү тандайт. Өзү тандаган жаштар кантип билсе болот, чын эле ошол киши менен коммуникацияга келе алат, чын эле ошол киши менен түшүнүгү жана максаты бир экен. Эң сонун суроо. Бир адам, мисалы, 9 түрдүү адам болот да, 1ден 9 санга чейинчи. Ошол ар бир сандын өзүнө бири-бирине тартылган саны бар, бири-бирине күч бере турган. Мисалы үчүн 8ге 6 күч берет, 3кө 9 күч берет, 4кө 7 күч берет. Ошол экөө бириксе, аябай семьясы бекем болот да. Анан дагы бизде жанагы уруулар бар го, оң канат, сол канат, ичкилик деп. Ошол, мисалы үчүн мен өзүм сол канаттан болом, аялым оң канаттан болгон. Экөөбүз үйлөнгөндө биз кыргыздын ортодогу кыргыздын генетикасынан эки жактан алып келатабыз да, канчы. Ошон үчүн биздин ата-энелер илгери сен буга турмушка чыгасың же кудалашып койгон. А биз аны туура эмес түшүнүп калганбыз да. Анткени баягы справедливость, свобода деп бул ээн баштык болуп кеткен да бир аз. Анан аябай туура айтты, коомчулуктун, мисалы үчүн коомчулуктун орду өтө чоң. Өтө чоң. Ментальный убеждение бул эң күчтүү убеждение, будан өтүш аябай оордукка келет да.
ментальный баягы үстүдөн басылып калган. Ошон үчүн үстүдөн басылып калган бала мечтать этпей калат. Мечтать этпеген бала ийгиликке жетпейт. Үй бүлөдө уруш болсо, бала мечтать этпейт. Жакшы, биз дагы кабардар болчубуз. Учкай ушул Сүтсай элими сандар менен тыгыз байланыштуу экендигин. Азыр сиз дагы ар бир экинчи сөзүңүздө баса белгилеп атасыз. Мына ушул 3, 9 жана башка деген сандардын негизинде баягы жыйынтыкка келип атпайсызбы? Ошол сандар боюнча токтолсоңуз, алар эмне маанини билдирет? Туулган күнү деп айтып атасыз. Мына ушулар боюнча. Жакшы. Ар бир 9 цифрада ар бир цифра качество, бул адамдын касиети. Бизде кыргызча касиет деп коет. Мисалы үчүн 1 бул баягы руководитель, башкаруучу касиети бар. 2 бул адам менен мамиле түзгөндүн касиети бар. 3 бул баягы анализ, аябай баягы управление касиети бар. 4 креативный, булар баягы фантаст касиеттери болот. 5тер бизнесмен, 6лар творческий, 7лер бул адамдар тантристер болот, бул баягы энергетиктер болот. 8дер бул акчага, дүнүйөгө ошондой эмеси тартылуусу болот. 9дардын служенияга тартылуусу болот да. Ар бир адамдын ошол бизде төрөлгөнгө, мисалы мен 17 февраль 1982 жылы төрөлгөм да. Менин төрөлгөн жылымда кандай сандар болсо, ошол касиет менде бар да. А биздин максат ошол жетпеген касиетти иштеп чогултуу. Ал касиетти биз только адам баягы көңүлү өйдө ылдый болуп кризис менен келебиз да. Адам эч качан өнүкпөйт экен да. Мен силерге айтып отурган нерсени, азыр айтып отурган нерсени жеке башыма мисалы үчүн аябай чоң кризистен өткөрүп, өзүмдүн аялымды жоготуп анан келдим да бул нерсеге. Ошол нерсе баягы биз ыйлап келесиң, күлүп келбесең ыйлап келесиң деген ошондой. Ошол качествоны өстүрсө адам ошол нерседен өтпөйт да, баягы аябай кризиске кабыл болбойт жашоодочу. Демек биринчи киши башка бирөө менен мамиле кураардан мурда өзүн таанып билиш керек экен. Эң туура, биз ар ким өзүбүздү таанысак эле болду, башкадан эмебиз калбай калат. Бирөөгө претензиясы да жок болуп калат да. Үй бүлө жөнүндө кеп кылдык эми мамилелер тууралуу. Кесиптештер менен, айлана чөйрө менен болгон мамиле, коомчулукта деги эле азыркы учурда мындай курстар көбүрөөк да. Мен силерге мамиле кылганды үйрөтөм, сүйлөгөндү үйрөтөм, кимге кандай сүйлөш керек, ошонун баарын үйрөтөм деген, ата-эне менен кантип сүйлөш керек, жумуштагылар менен, жетекчи менен кантип сүйлөш керек деген курстар аябай көп. Мунун канчалык деңгээлде пайдасы бар жана биз өзүбүздүн мамилебизди бул курстарсыз деле оңдой алсак болобу? Албетте болот. Эң биринчи бул курстарсыз оңдой алганга албетте болот. Анткени адам деген ар бир адам өзүнүн ичинен өрчүтүүгө биздин бул жараткандан берген ушундай табигый эмебиз бар да, касиетибиз бар. Бул биринчи. Экинчи, карма катнашта эки жол бар да, манипуляция, двойные стандарты деп коет. Мисалы үчүн психолог болсо, мен өзүмдүн товарымды саткым келсе, мага келген кишилерди сен буну кылсаң жакшы болот деп манипуляция менен жиберсем, анда ошол кишинин кылган ишине мен жооптуу болуп калам да. Ошон үчүн бул курстарды тандаганда дагы адам баласы биринчи өзү менен кеңешиш керек да. Бизде кандай тандайт? Баягы бирөө айтты, мнительность күчтүү да, бизде аябай кыргыз элинде өзү мындай. Биз баягы боорукер, кең пейилүү адам болгон үчүн бирөөнүн сөзүнө бат киребиз. Ошол кезде ошол өзүн ойлонуш үчүн эң биринчи өзүн өстүрбөсө, адам өмүр бою миллион курстарды окуп эч кандай ийгиликке жетпей калат. Мисалы үчүн мага келсе, мен күйөөсүнө сен аялыңа мындай мамиле кыл деп түшүндүрөм да, бирок мен өзүмдүн аялыма кылган мамилемди түшүндүрүп коем да тиги балагачы. Ал келет да аялына кылат, ошентип мен бул жерде 3 жыл мурда бирөөлөрдү окутуп, чүт жерден аялынан ажырашып алайын дегем да. Алар кореецтер экен да, мен кыргызча, биздин кыргызча менталитет башка да. Алардын менталитети башка экен, үйүнө барсаң ичине чатакташып калыптыр. Ошондой болот да, бул туура айтат. Бул курстарды аябай ылгабаса, ошо ылгаш үчүн закон, эң биринчи закон, конституция. Эң биринчи конституцияга баш ийиш керек. Конституция, законго ошого гана баш ийсе, калганы анан болот.
Бул суроону берген себеби азыр жаш ата энелер арабызда менин балам сүйлөшпөйт классташтары менен, мугалими менен жакшы баарлашпайт, ошол курска берсемби деген аябай көп ата энелер бар да, жаш балдарачы. Анан баарлашуу негизи үй бүлөдөн башталат да. Сиз айткандай биринчи күйөөсү менен болгон мамилеси жакшы болуп, баарлаша алса, анан балага бере алат. Бирок бере албаган ата энелер бар да, сүйлөшө албаган. Негизи бала менен болгон мамиле жөнүндө да кеп кылып берсеңиз кичине. Ошол аябай жакшы биздин устаз Жанат Кожомжаров айтчу эле, бала дейт, баланы тарбиялабаш керек дейт, баланы сүйүш керек дейт. Баланы тарбияласаң дейт, ал сенин күчүгүң эмес дейт. Мисалы, баланы тарбияласаң биз кандай тарбиялайбыз? Эгер биздин айтканыбызды кылса, аябай жакшы деп тарбиялайбыз да. Бирок ошол биздин оюбузга келбейт. Эртеңки күнү ошол бала бирөөнүн айтканы менен болуп калат депчи. Кыргызда жакшы сөз бар: болор бала шок болсун, шок болбосо жок болсун. Ошон үчүн биздин максат ошо ата эне катары. Мисалы, мен 9 балам бар. Ошол менин бир эле максатым ошо балдарыма болгон сүйүүмдү мен өзүмдүн кадамым менен гана оңдойм. Тарбиялай албайм да, эркек балдарын тарбиялай албайм. Аял киши балдарды тили менен тарбиялайт. Ошон үчүн аял кишинин тилинен суу, өмүр куюлат дейт го. Сүйүү куюлуп турат да тилинде. Жүрөгүндө, күйөөсүндө махабаты жок аялдын балдарына ширеси куюлбайт. Уруш болуп, сен мындай кыл деп баягы баланы көндүрө баштайт. Эртеңки күнү ошол бала чоңоюп, мындай ийгиликке жетем деп мечтать эткенде, мечтага башы жетпей калат, анткени ал көнүп калган. Сен буну кыл деп көндүрүп коет. Ошон үчүн баланы биз сүйүп гана өзүбүз бала болгонбуз да. Мисалы, ойлонуп көрүш керек да. Мен балам бар, кээде балдар менен урушуп кеткенде өзүмө суроо берем да. Балам 4кө чыкты, мен 43кө чыктым. Ошо 43кө чыгып акыл кирбеген бала мага анан ушу 4төгү балага кантип акыл киргизип урушам деп анан өзүм токтотуп калам да, кичинечи. Ал дагы туура, ооба, бир четинен. Анан мына ошол сиздин курста иш алып барып аткан багытыңызда билим берүү методикасы боюнча сөз кылгым келип турат. Анткени мына ошол аудиториядагы сизге кайрылган инсандарга кандайдыр бир дүйнөлүк деңгээлдеги ойчулдардын бир дем берген, шык берген сөздөрүн колдоносузбу же биздин сиз айтып отурган нерсенин баарын баамдасам Манас атабыздын жет осуятын камтыган бир жыйынтык келип болуп турат да. Анан балким мына ошол ыкмаларды колдоносузбу? Эң туура бул аябай туура изилдөө болуптур. Анткени Манастын жет осуятынан эле алынган. Бул илимдин өзү түшүнгүсү келген адам түшүнөт да, жакшы тилек жарым ырыс деген сөздүн айланасынан жаралып калган илим. Бул аябай туура жооп болду да. Бирок бул биз Чыңгыз Айтматов бар го. Чыңгыз Айтматовдун бул Чыңгыз Айтматов 3-8. Чыңгыз Айтматов адамдын баягы сезимин сүрөттөп туруп эмеге жазып берген да. Ошон үчүн Чыңгыз Айтматовдун китептерин окуганда мен кичинекей 8 классында ыйлачу элем да, Султан Мурат менен эменин окуп алыпчы. Ошондой жеткирген. Ар бир адамдын өзүнүн таланты бар да. Биз ошол ыкмада ар бир ошондой күчтүү адамдардын жолун, өзүнүн жазган сөздөрүн, анан ошонун касиетине карап көрсөтөбүз да. Мынау адам мындай деп. Мен аялым дагы мени трансформация, бул илимге келгеним себеби, мен аялым экөөбүз жаңы жолукканда экөөбүз сүйлөшүп отуруп сурап калды да, сиз эмне иш кылайын дейсиз дейт. Мен ушундай депутат болсомбу деп жүргөм да. Анан десем, анда жакшы экен деди. Мен айткам, депутат деген болсоң жаман экен, ал мындай болуш керек экен, тигиндей болуш керек экен, уру болуш керек экен деп калдым. Десем, жакшы да. Анан анда президент болуп өзгөртпөйсүзбү деди. Анда президент болуш үчүн аябай адамдар жамандаш керек экен, 200 болуш керек экен деп атам да. Десем, анан мага аялым бир сөз айтты да. Өлөр элдин эркеги бири-бирин катын дейт. Өсөр элдин эркеги бири-бирин батыр дейт деди да. Ошол жерде мен аялым жыга эле чапты да. Сөз жок. Эч бир сөз менен эле менин ичимди көрсөтүп койду. Ошон үчүн адам өзүн өстүрбөсө, башка бирөө менен өзүнө тиешеси жок иштер менен алек болуп жүрө берет. Мамлекеттин ишине кийлигишип, өзүн дамытпайчы. Ошого туура биз баягы Манастын жет осуяты деп азыр мына акыркы жылдары Манастарга, мисалы үчүн ата тектерге чоңураак көңүл бөлүнө баштады да. Ата тегин унуткан адам тексиз болуп калат. Тексиз деген справедливостьта жашап калат, теңбиз деп жашап калат.
тең. Ошон үчүн айтат го биздин мен апам 8, мен апам да 8-1 да. Аябай мен кичинекейимде таң калчу элем да, аябай мындай мудрая аял да. Мен таң калам да, дагы деле таң калам ошол апама. Аябай шок бала болчумун да. Ошентип мени ушул жашка чейин келтирип койгон апама таң калам. Ошол нерсени өзүм жашоо менен өткөн нерсени өзүмө салып, ошол алган билимимди, илимимди, анан особенно Манастын Жети Осуяттын жана Көкөтайдын ашы деген эмелерде көп сабыра эме бар да, посылдар бар. Мисалы үчүн Барпынын ыры бар го, өйдө өткөн көктөбөт, амал болот жеңи жок, ылдый түшкөн көктөбөт, шамал болот жеңи жок деп бул энергиянын эки түрүн айткан. Бирөө ылдый энергия, бирөө өйдөнкү энергия деп. Булар биздин төкмө акындар бар го, кыргыздын төкмө акындары бүт энергет болот. Ошол кезде комузду черткенде булардын өзү эле куюла берет сөзү. Ошол аң сезимге ар бир кыргыздын касиети бар, ошол аң сезимди өрчүткөнгө. А биз тең болсок майдаланып кетебиз да. Тек болуш керек. Тектүү болмойчу, тектини көтөрмөйчү мамлекет же эме иш оңолбойт да. Мына ошол жогоруда сиз эсеп сандарын айтып атасыз, 3-8 же болбосо 3 дагы канча деп, ар бир адамга тиешелүү апаңыздыкын жана ошондой. 8-1 Ооба. Мына ошону кандай эсептеп атасыз? Ар бир туулган күн, мисалы үчүн 1-inde төрөлгөн, 19-unda, 28-inde төрөлгөндөр бул 1 дейт. 2-синде, 11-inde, 29-ындагылар 2, 3-ünde, 12-синде, 21-inde, 30-unda төрөлгөндөр 3. Ар ким баягы 2 цифра кошулат да. Мисалы мен 17-синде төрөлгөм, 8 болуп калам. Анан бардык туулган датадагы туулган бардык сандын баары аягында 1 цифра чыкканда ошол миссия дейт. Бул иш аракети болот адамдын. Ар бир адамдын өзүнүн иш аракети бар. Иш аракет деген биздин аң сезим мээбиз ошондой ойлонот да. Ошого карап биз өзүбүздүн талантыбыз бар, туубаса талантыбыз бар жака аракет кылсак, бизде ошол пайда да көп болот. Пайда берет. Биз ошондо пайда бере алабыз элге. Азыркы учурда бул сиз айтып жаткан илимди башка психологиянын түрлөрүнөн айырмалап, Кыргызстанда канчалык деңгээлде өнүгүп келүүдө же канчалык деңгээлде эл колдонууда? Кыргызстанда бизде мастерлер азыр ушул илим менен бар, көп эмес, эми бир 400-500 адам болуш керек. Ошол менен аракеттенип ошо кылып атышкан. Бирок бул илимди ошо өзүнө алып кетиш үчүн эң биринчи ар бир адам өзүн өзгөртө алыш керек. Өзүн өзгөртө албаган адам бирөөнү өзгөрткүсү келет да. Бирөөнү өзгөрткөндө биз бирөөнү өзгөртүп өзүң өзгөрсөң текеберлик дейт. Өзүңдү карап өзгөрткөн бул айкөлдүк дейт. Ошон үчүн айкөлдүккө келиш үчүн биздин могу Кыргызстанда аябай күчтүү мастерлерибиз бар, опыттары күчтүү. Ошолорго кайрылуу керек. Кайрылгандан адам көбүнчө бизде убеждение кой бербейт да, баягы көнгөн адат кой бербейт да, эчтеке өзгөрбөйт. Курунамыз. Ниетке курунамыз. Ооба. Мен бир суроо берип маегибизди жыйынтыктайлы, убактыбыз сапарын картып бара жатыптыр. Маектин мына ушул маек соңунда бергим келип атат. Жан дүйнө гигиенасы. Адатта биз дасторконго отурарда кадимкидей ата-энелерибиз үйрөткөн колуңду жууп, гигиенаны таза сактап, андан кийин дасторконго кол сал деп. Бирок жан дүйнөнүн гигиенасын биз кантип жууйбуз? Ооба, самындап колду жууйбуз, бирок жан дүйнөнүнчү. Жан дүйнөнү ошол мен өзүмдүн опытымдан айтсам, мен өзүмдүн жан дүйнөмдү ушундай кыйын, башыман оор жагдайларды өткөрүп гана жууганга туура келди да. Эгер адам ошого барбаса, билим менен өзүнүн касиетин түшүнгөндө, адам өзүн тазарта алат да. Өзүн тазарткандай, жа Исхак Разаков айткандай, коом өзүнөн өзү тазарып калат. Ошон үчүн биз өзүбүздү өрчүшүбүз керек. Эң биринчи адам уяттан тартынып калат да. Уят деген бизде көп бар да. Бирөөдөн уялып калабыз да. Ошол уяттан чыгыш үчүн адам өзү менен өзү кеңешкенди үйрөнүш керек. Өзү менен өзү кеңешкен бул нивелирование ума дейт, анализ да, внутренний анализ. Ошон үчүн ошол жол менен гана тазаласа болот. Бирок мен өзүм жан дүйнөм таза деп айтуудан алысмын. Аябай эле алысмын.
азыр ошол күндө окуучумун, үйрөнүп келатам. Ошол адамдар менен кошулуп, өзүм дагы үйрөнүп Бул токтоп калган же тазалап коюп кое турган процесс эмес. Бул күндө уланып турушу керек болгон процесс, абсолютно. Ооба, адамдык алдыга койгон сапарыбыздан эч кимибиз жаңылбайлы. Чындап эле жан дүйнө, аң сезимди жакшылыкка буруш ар бир адамзаттын өзүнүн колунда. Өсөр киши өзүнөн баштайт дейт. Бирок кай бир учурда ак карасы менен күн түнү менен болгондой баягы ошол жолго, ошол багытка бурула албай бара жаткан инсандарды да көрүп, Элмир агабыздын бир жазганы бар. Асманда учуп бараткан каркыра бузбайт катарын каркырадай болгон кайран элге капамын деп. Мына ошондой инсандарга жакшы бир пайдасын берсин деген таризде Кайырбек мырзаны эфирге чакырып, бир жагымдуу маек курдук деген ишенимдебиз, ынанымдабыз. Сизге ыраазычылык болсун. Дагы да бир ушундай бир көмөкөйдө калган суроолор болсо сиздин өздүгүңүзгө дагы кайрылууга мүмкүнчүлүк болот чыгар. Бар болуңуз. Албетте. Ишиңизге ийгилик. Бир кайрылуу жасап өтсөңүз болот. Кыргыз элине, жакындарыңызга салам жолдоп, анан маек жыйынтыктайлы. Мен кайрылуум сиздерге аябай рахмат. Мен аябай сиздер менен маек куруп таң калып турам. Биздин Кыргызстанда ушундай компетентный эмелер бар экен, жаш адистер бар экен, аябай кубанып турам. Сиздерге салам. Элдер жолугабыз элдер менен. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Сиздерге ийгилик.